Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга Кыргызстанда акча каражаттарын бир жерге чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылды. Ошондой эле президенттик администрациянын жетекчилиги жана кызматкерлери бир күндүк эмгек маяналарын Туркияга материалдык жардам катары которушат. Буга кошумча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунда дагы зилзаладан жапа чеккендерге көмөктөшүү максатында аталган өлкөдө окуп иштеп жүргөн кыргыз жарандары жөнүндө маалыматтарды билдирүүгө, кеңеш алууга жана жардам бергиси келген жарандар үчүн ишеним телефондору иштей баштады. Түркия Республикасында табият кырсыгынан жаралган кырдаалга байланыштуу маалыматты тактоо, кеңеш алууга жана жардам бергиси келген жарандар үчүн чалуулар күнү-түнү кабыл алуучу кыска 112 жана 0312 8816 84 номерлер иштеп жатат. Ошондой эле Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасында акча каражаттарын бир жерге чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылды. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөтүүнү каалагандар бул эсептин реквизиттерине акча каражаттарын которо алат. Миңдеген жарандардын өмүрүн алган апааттан соң коомчулукта ар кандай сөздөр жүрүп, Кыргызстанда мындай жер титирөө катталбайбы деген коркуулар пайда болгон. Ага сейсмология тармагынын адистери жогорку деңгээлдеги зилзала Кыргызстанда болушу эместигин билдиришет. Бул Түркия башка тектоникалык плитада жайгашкан. Түркияга чейин канча 3000ден ашык километр болуш керек, чакырым. Ошондуктан Түркияда болгон жер титирөө биздин жерге эч кандай таасир бере албайт. Бүгүн Туркиянын башка облустарында дагы жер титирөө кесепети катталган. Бирок такталган маалыматтар боюнча каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок. Учурда Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги жана башкы консулдуктары активдүү иштешип, консулдук каттоого турбаган кыргыз жарандарын тактоо жана жардам сурап кайрылган жарандарга колдоо көрсөтүшүүдө. Kahramanmaraş шаарынан 12 жараныбыз кайрылды, Адана шаарынан 27 жараныбыз кайрылды, Газиантеп шаарынан 15 жараныбыз, Османия шаарынан 3 жараныбыз, Диярбакырдан 3, Хатайдан 8, Шанлы-Урфадан 6, Элазыг шаарынан 10 жараныбыз кайрылды. Кыргыз жарандарынын арасынан жаракат алгандар жок. Бирок мындай зарарга учураган жарандарыбыз бар. Мисалы 6 жараныбыздын документтери, кийимдери, акчалары ошол жер титирөөдүн кесепетинен кыйрап калган имаратта калганы боюнча аларга ал жердеги жүргөн биздин Анталиядагы башкы консулубуздун 2 консулу, ошондой эле элчиликтен барган консулубуз, жанагы Стамбул шаарынан бара жаткан консулдарыбыз жардам берүүгө аракет кылууда жана жардам берип жатабыз. Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы түрк боордошторго жардам берүүнү каалагандар үчүн элчиликке кайрылуусун белгилеген. Ал эми бүгүнкү күндө жарандар соц тармактарда боордош түрк элине сый урмат көрсөтүү максатында Туркиянын желегин коюшуп, көңүл айтышып, туугандык боордоштук сезимдерин билдиришүүдө. Эскерте кетсек, 6 февралда Туркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 7-8 балга жеткен зилзала катталган. Андан кийин 7-5 балдык жер титирөө кайталанган. Аталган өлкөлөрдө каттуу жер титирөөдө каза болгондор кеминде 5000ге жеткенин, дагы 20 000ден ашык адам жараат алганы маалымдалууда. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы көбөйүшү ыктымал. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.